Кече 22 декабрь күнү Астанада тартылган видео жаңы орнотулган ёлочка Аллахтын кудурети менен күйүп кеткенин көрүүгө болот. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жаңы жыл тоскон инсан Аллахты сөккөн менен барабар. Жаңы жыл тоскон инсан Аллахты тилдеген менен бирдей күнөөгө батат. Акылыңызга келин. Салютту токтотуп 31 декабрь күнү жайыла турган дасторгонду токтотуп, кадыресе адатка айланган кечеги мурдагы күнкүдөй эле дасторгонуңуз жайылсын. Кантта баңгизат сатууга шектелип, 2 кыз кармалды. Кант шаарында өзгөчө ири өлчөмдө психотроптук заттарды жеткирүү жана сатуу менен аракеттенген деген шек менен 2 кыз кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 24 октябрда Кант шаарында Honda Fit унаасы менен жүргүнчү катары кетип бара жаткан 2002 жана 1999 жылы туулган 2 шектүү кармалган. Унаны тинтүүдө унанын арткы отургучунан куту табылган, анын ичинде ак түстөгү порошок кристалдуу 2 брикет болгон. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен катталган. Экспертизанын корутуусуна ылайык алынган заттар мефедрон психотроптук зат экени аныкталган. Мындан тышкары шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда баңгизатын таразага тартуу жана таңып салуу үчүн каражат алынган. Бул айыпталуучулардын психотроптук заттарды мыйзамсыз сатуу ниетин билдирет. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш ишке ашса 6 миллион 500 миң сомдун тегерегинде акча табышпак. Ыкчам аракеттердин натыйжасында мефедрон психотроптук затынын өлкө аймагында бир жолку 6 миңден ашык дозасынын таралышынын алдын алынган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Тоолуу жана алыскы аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге 2 миллион сомго чейин акча төлөнөт. Президент Садыр Жапаров бийик тоолуу жана жолу татаал алыскы аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмүн төлөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда токтом Конституциянын 71 беренесинин негизинде кабыл алынган. Ага ылайык 2026 жылдан тартып 4 жана көп балалуу болгон үй бүлөлөргө бир жолу төлөнүүчү төлөм бериле баштайт. 4-чү баласын төрөгөндөргө 100 миң сом, 5-чисине 600 миң сом, 6-чысына 800 миң сом, 7-чи балага 1 миллион сом, 8-чи балага 1 миллион 200 миң сом, 9-чу балага 1 миллион 500 миң сом, 10 жана андан көп балалуу болгондорго 2 миллион сом, кичүү бала 1 жашка чыкканда берилет. Сүлүктөдө 44 жаштагы Замирбек Ашыкбеков түндө үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголду. Сүлүктө шаарында 3 күнөн бери дайынсыз болуп жаткан адамдын карыган апасы камкордукка алынды. Бул тууралуу бүгүн 23 декабрда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда Сүлүктө шаарынын Кальсо айылынын 1980 жылы туулган тургуну Замирбек Аширов изделүүдө. Ал 19 декабрдан 20 декабрга караган түнү саат 2:30да өзү жашаган үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Бул факты Сүлүктө шипте катталып, тергөөгө чейинки иштер башталган. Белгилери ак жүздүү, көзү кашы кара, бою 170-175 см, акыл эси сой эмес. Кийген кийимдери үстүнө кара түстөгү тон, астына кара түстөгү спорттук шым, бутуна кара түстөгү кышкы бут кийим. Замирбек Ашировду табуу үчүн Сүлүктө шаардык мэриясынан билдиришкенде, издөө иштерине тиешелүү кызматкерлер менен бирге Бөрү атайын отрядынын дрондору колдонулууда. Дайынсыз болуп жаткан адамдын карыган апасы камкордукка алынды. Булак турмуш кежи.
Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов унаа салыгын алып саноону сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 23 декабрда Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында билдирди. Ал 2025 жылдан тарта жаңы жыйым кирип, ар бир литр күйүүчү майдан 1 сомдон алына баштай турганын, андан түшкөн акча жол оңдоого жумшала турганын айтты. Бирок буга чейин ошол эле максатта киргизилген унаа салыгы бар экенин, кош салык болбош үчүн аны жоюу керектигин билдирди. Анын айтымында унаа салыгы жергиликтүү бюджеттерге түшкөндүктөн акча жол оңдоого эмес, башка иштерге жумшалып кетүүдө. Эки жолу салык алынбаш үчүн унаа салыгын алып салыш керек. Бул менин жеке пикирим, деди ал. Булак репортер Кежи. Жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жол оңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жол оңдомок эле, башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың, 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налогообложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортко деген бар да. Анда двойной болуп калып атат. За каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Ушул эки маселе боюнча